Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Евросоюздагы эң чоң мамлекет, атыржыттанган, таң калтырган жана өзүнө сүйдүргөн Франция жөнүндө кызыктуу 10 факты айтып беребиз. Видео башлардан мурда сизден видеого лайк коюп жана каналга жазылышыңызды суранабыз. Франция дүйнөдөгү туристтер эң көп баруучу өлкө. 2018 жылы Францияга 89 миллиондон ашык турист барган. Франция жылдын 4 мезгилинде тең туристтерге бай. Парижде дүйнөдөгү эң белгилүү музейлерге барышат жана Мишлен жылдызын алган мыкты ресторандарга, сүрөтчүлөргө өзүнүн портреттерин тартырышат. Жайында Франция өзүнүн дүйнөдөгү белгилүү пляждар менен өзүнө тартып турат. Ницце, Сан-Тропе, Канн, Антиба жана башкалар. Кыш мезгилинде туристтер горнолыжкаларга лыжа тебиш үчүн барышат. Куршавель, Шамони, Меже жана башка эс алуучу жерлерге. Парижде жайгашкан Лувр музейи дүйнөдөгү эң көп адам барчу музей. 2018 жылы музейге 10 миллиондон ашык адам барган. Лувр Париждеги архитектуралык эстелик. Сүрөт музейи дүйнөлүк көркөм дөөлөттүн залкар казынасы. Лувр имараты 13-14 кылымда курулган. Анда дүйнөлүк мааниси бар Милостык Афродита, Леонардо да Винчинин Аскадагы Мадонна, Джаконда, мындан башка Микеланджело, Рембрандт, Рафаэль, Рубенс жана башка сүрөтчүлөрдүн чыгармалары бар. Француздар үчүн сыр улуттук сыймык жана өлкө символу. Албетте барган туристтер Франциядан үйүндөгүлөргө же тааныштарына белекке сыр ала барышат. Францияда сырдын 1200-гө жакын сортун өндүрүшөт. Жылына башка өлкөлөргө 3 миллиард еврого сыр сатышат. Париж Франциянын борбору. Сена дарыясынын боюнда жайгашкан, Европадагы эң байыркы жана дүйнөдөгү эң кооз шаарлардын бири. 1900 жылы метро ачылган. Дүйнөдөгү экономикалык мааниси жогору шаарлардын бири. Анча бийик эмес, бийиктиги 100-150 метр болгон тоолор шаарды курчап турат. Климаты жумшак, мээлүүн жана нымдуу. ЮНЕСКОнун көп эл аралык уюмдардын штаб-квартиралары жайгашкан. Жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, эл аралык конгресс, конференциялар өткөрүлүп турат. Байыркы университеттер бар. 1537 жылы ачылган улуттук китепканасында сейрек кездешчү китептер, өлкөнүн королдору чогулткан байыркы китептер, раритеттер, кол жазмалар сакталган. 60тан ашкан театр, 130 музей, пантеон жана бийиктиги 315 метр болгон шаардын символу Эйфель мунарасы жайгашкан. Жана 1800дөн ашык тарыхый жерлер бар. Париж Европанын эң жашыл шаары болуп эсептелет. Парижде 400гө жакын парктар жана бакчалар бар. Дагы бир кызыктуу факт: Францияда чочколорду Наполеон деп атоого тыюу салынган мыйзам бар. Африкада французча сүйлөгөн адамдардын саны Франциянын өзүндөгү адамдардан көп. Мунун себеби мурун Алжир, Мали, Нигерия, Чад жана башка африкалык өлкөлөр мурун Франциянын колониялары болгон. Азыркыга чейин бул өлкөлөрдө көп адамдар французча сүйлөшөт. Францияда француздук легион деген аскер пехотасы бар. Франция легионуна чет элдик 17 жаштан 39 жашка чейинки жигиттерди алышат. Айлыгы 1300-1400 еврону түзөт. Каалаган чет элдик жаран бул легионго кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Эгер сизди легионго алса, 5 жыл аскерде служба кылганыңыздан кийин Франциянын жарандыгын беришет. Кадимкидей эле аскердик наам, званияларды беришет. Эгер аскер легиондо кызмат өтөп жатып жарадар болсо, ага сразу Франциянын жарандыгын беришет. Себеби эми ал Франция үчүн канын төктү деп эсептелет. Франция легионунда Кыргызстандан дагы барган жигиттер кызмат кылышат. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Канада өлкөсү жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.